дайыма ушундай мектебиңиздин барган сайын ынчтабы чоңое берсин, ийгилик болсун, баарыңыздарга ийгилик. Эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде ааламдашуу доорундагы адам жана коом, заманбап кайра түзүүлөр жана өнүгүү перспективалары аталышындагы илимий практикалык сынак өттү. Конкурска Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын жана Орусиянын илим тармагына кызыккан 110го жакын жаштар катышты. Иш-чарада адеп ахлактын нормалары, улутка каршы келген көрүнүштөр, үй бүлөлүк тарбия жана коомдогу кубулуштар сыяктуу көйгөйлөр айтылды. Илимий практикалык конференция жыл сайын өтөт. Бул конференциянын негизги багыты ушул түштүктөгү философиялык коом бар. Бул коомдун башында биздин ардактуу профессорубуз Эркайым Козуюна Шарипова эжеке, философия илимдеринин доктору. Бүгүнкү конференцияда 106 илимий баяндама жасалып атат. Биз азыр ушу жаштардын өздөрүнүн оюн угабыз. Анан эң негизги максаты бул илимий чөйрөнү модага айландыруу. Ушу жаштарыбыз илимге кызыктыруу, шыктандыруу, ушуну менен чоң жумушту биргеликте алып баруу. Сынак кадимки жана видео байланыш форматында өтүп, Кыргызстандын түштүк философиялык коому тарабынан уюштурулду. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.